Сиз аскерге бардыңыз беле? Жок, мен барбай калгам. Себеби мен Турцияда окуп калгам. Ошон үчүн бара албай калгам. Турциядан келгенден кийин жашыбыз өтүп кеткен да, биз алган эмес. Учурда кыргыз армиясына кандай баа бересиз? Учурдагы кыргыз армиясына абдан жакшы баа берем. Рейтингден 100-орунга чыкты дүйнөдө. Мурунку курал жарактардын баарын алып келишти. Азыркы бийликтин кандай гана сонун нерселерди алып келди. Биз көп нерсени билебиз. Мына инсансыз аба учуучу аппараттарды алып келди. Жерден абадан коргонуучу технологияны келди. Кыргыз армиясынын багы кийим кечеси, тамак ашы, инфраструктурасы жакшыланып калды да. Мисалы Баткендеги мен барып келгенде жанакы Тажик чегарасындагы бир командир 78 000 сом алат. Абдан жакшы, таң калдым аябай. Өзүнүн оозунан уктум. Ал командир мурун мен губернатор болтурумда Каркара постунда иштечү, алган айлыгы 25-30 000 сом болчу. Азыр 78 000 сом. Ошон үчүн кыргыз армиясына, мекен коргоочуларына жакшылык каалайм, өлкөбүз тынч аман болсун. Сиз аскер кызматын өтөдүңүз беле? Мен альтернативалык кызмат өтөгөм. Анткени ошол мезгилде атам ооруп калган. Үйдө чын айтканда мындай мамлекет кызмат иштеген бир эле мен болчумун, студент. Карындашым бар эле, бирөө кичинекей кыз болчу, калгандары өздөрү менен болчу. Ошол бул менин чоң армандарымдын бири. Анан учурда кыргыз армиясына түзүлгөн шарттар тууралуу кандай ойдосуз, кандай баа бересиз? Менимче биздин убакта караганда бир топ жакшы го. Азыр мисалы камералар орнотулган, мурдагыдай устав менен жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Анан уставтан тышкары дедовщина деп коет. Ошондойлор азыр мындай минималдашты деп айтып атышат да, биздин убакта аябай. Анда же камера жок. Өзүнчө бир уставдын жашоосу өзүнчө болгон. Анан армиядагы мурдараак келгендер менен кийин келгендердин мамилеси өзүнчө болгон да. Анан ушуну жок кылыш үчүн кийинчерээк баягы бир эле чакыруу болуп калбадыбы? Азыр мисалы 1 жыл кызмат кылат, бир келет, бир кетет дегендейчи. Ошондой бир жагдайлар бар. Анан азыр деле баарлашып турам. Албетте эми толук андайды жок кылыш кыйын болуп атат, бирок кыйла өзгөрүүлөр бардыгын айтып атышат. Анан биздин убакта эми башка заман болчу, тарбияны башкача алганбыз. Мындай катаалыраак шарттарда. Азыр көбүнчө баягы сотка чукулаган, жаңы заман балдар келип кыйналып калган да болуп атат дегендерди айтып атат. Бирок кандай болбосун, бул 1 жыл бою бирөөнүн баласы армиянын мойнунда аманат. Ошон үчүн буга жакшылап шарттарды түзүш керек. Мен да барып турам, кез кабар алып, айтар сөздөрүмдү айтып, колдон көрсөтүп барып турам аскерлерге. Учурдан пайдаланып, эртеңки 23 февраль ата мекендик коргоо күнү менен урматтуу биздин мекен сакчыларын жана ошондой эле урматтуу мырзаларды куттуктайм. Биздин мырзалар бул эң биринчиден үй бүлөнүн башчысы жана анын ошондой эле тиреги, ишеничи болуп гана калбастан, булар ата мекенди коргоо үчүн өзгөчө артыкчылыкка ээ. Ошондуктан мына биздин элдин ишеними, коомчулуктун пикири жана ошондой эле ою бул деген биздин армиябыздын бекем болушу жана ошондой эле заманбап техникалар менен түптөлүшү. Мына ошонун катарында биздин мырзалар, жоокерлер ал жерде өздөрүнүн дени сак жоокерлерин кызмат кылуусу бул биздин эл үчүн абдан маанилүү да. Ошондуктан мен айткым келет, албетте биздин бейпил турмушубуз үчүн, балдардын келечеги үчүн биздин армиябыз бизди коргоп берет деп ишенем. Ошону менен бирге эле Ал жактагы түзүлгөн шарттарга кандай баа бересиз? Эми бүгүнкү күндө жалпы биздин коомчулукта мына өсүп өнүгүү болуп атат десем жаңылышпаймын. Ошону менен катар эле ал жакта болуп жаткан шарттар дагы акырындап мына этап менен өзгөрүлүп атат деп айткым келет да. Негизинен бизде мына өзүбүздүн урматтуу президентибиз баш болуп баштаган министрлер кабинети мунун алкагында айрыкча армияга көңүл буруп атканы бул бүгүнкү күндө мындай мактоого татырлык деп эсептеймин.